Салам урматтуу коллегалар. Бүгүн сиздер менен биз азыр заказ кетирүүнү үйрөнөбүз. Биз мурунку видеосунда личный кабинетке кирүү дегенди көргөнбүз. Көрө элек болсоңуз ушул каналды подписка басып туруп, анан личный кабинетке кирүү дегенди тик көрүп алсаңыз болот. Эми азыр сиздер менен биз мына скачать эткен приложенияга кирип заказды кетиребиз. Мына кирдик. Киргенибизде мен сиздерге мурунку видеодо айткан болчумун. Мына ушул жерде товар аты жана каталог дегендер менен таанышып чыксаңыз болот. Негизи заказ кетирүүнүн аябагандай көп жолдору бар. Мен айта кетчү нерсе, мисалы үчүн мына бул жердеги каталог дегенди бассак, бизде азыркы иштеп жаткан каталог чыгат. Мына караңыздар, 11 каталог 21 жыл 26 июльдан баштап 15 августка чейин иштейт экен. Эми ушул каталогду мындай эле үстүнө эле бир минтип бассак, ушул каталогко кирип калабыз. Азыр загрузка болгондон кийин мына караңыздар, сиздер кайсылга кирген болсоңуздар, кайсыл айда кирген болсоңуз, ошол айда бизге ушундай акция для новых покупателей дейт. Караңыздар, мына 26 июльдан баштап 15 августка чейин 21 жылы сиз катталып, сиз өзүңүзгө болгон, өзүңүзгө эле керек болуучу товарларды, балким порошок, идиш жугуч, өзүңүз каалаган кайсы товарды, биздин товар ассортимент аябагандай көп. Ошол товарлардан 1575 сомдук ушул шаг деген жерин окуйсуз. Балким сиз азыркы учурда көрүп аткан мезгилде мына сумма өзгөрүп калгандар. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул жерге жакшылап маани беребиз. Бул жерде айтып атат, регистрация болгондон кийин 1575 сомго после скидка болгондон кийин заказ кетирсең 26 июлга чейин акчасын да төлөп койсоң дейт. Бул жерде айтып атат, сен уже 27 июльдан баштап ушул турган 3 наборду 1 сомго ала аласың. 1100 сомго заказ кылсаң 1 сомго ала аласың деп айтылып турат. Ошондуктан сиздер ушундай акцияга толук түрдө маани берип карашыңыздар керек. Себеби кээ бирки жерде заказ кетирип атканда акчасын төлөбөй калат, же болбосо бул заказга жетпей калат. Ошондуктан кээ бирки консультанттар өз белектерин албай калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө мына ушундай жерге маани берип окуйбуз. Эгер түшүнбөй жаткан болсоңуз, сизди регистрация кылган консультантка же сиздин наставнигиңизге, директоруңузга кайрылсаңыз болот. Эми каталогдон заказ кетирүүнү үйрөтөбүз. Мына ушинтип эле мындай китепти барактагандай эле мынтип барактасак, мына ушинтип чыгып калат. Аябагандай сонун помадалар скидка болуп атыптыр. Караңыз, мына жеринде ушундай корзинка менен чыгып калыш керек. Ошону бассак, мына эринге арналган жартылай күңүрт эрин боек дейт. Бул жакта кыргызча болуп калыптыр. Полуматовый помада деген болчу. Ошону баса турган болсок, мына жерде корзину дейт. Корзинага салаардан мурда биз сөзсүз түрдө мына жерди мындай жылдырып, биз түсүн тандайбыз. Сизге кайсыл түсү ыңгайлуу болсо, ошол түсүн тандайсыз. Если жаккан эмес болсо, мына жерине кайра басып туруп, чыгып, кайра ушул жерди басып, чыгып, кайра листать эте беребиз. Мына караңыздар, ушинтип каталогду листать этип, если сизге башка мындай айтканда 324 же 200 бет керек болуп аткан болсо, жөн эле мынаны мындай кылып жылдырсак, караңыз, мынтип жылдырсак 200 бет ачылып калат. Мына 201, 200 да, ушинтип анан мына жерде детскийлер керек болсо, мынаны басабыз. Анан детский товарларды мына жерди басып койсок да болот, же болбосо мынаны эле общий бир жолу бассак, бул жакта бүт товар данныйлар чыгат. Мисалы үчүн мына жерде акция деп турат, 2 товар алсаң арзан баада деп. Продукция дейт. Мисалы үчүн продукция жөнүндө бул жерде маалымат ала алабыз. Бул жерде караңыз, 200 миллиграмм дейт. Ушул жерлерге маани беришиңиз. Состав мына жерде, как применить дейт. Андан кийин бул жактан отзывдарды да окусаңыздар болот. И ушуга окшогон мына жерде стрелканы басабыз дагы. Кайра чыгып, кайра листать эте беребиз. Мисалы үчүн бизде бул жакта дагы аябагандай сонун үй каражаттары бар. Мына караңыз, Доброген, Актив. Ушинтип листать этип кете бересиз. Кайсыл товар жагып аткан болсо, ошол товарды сиз өзүңүзгө заказ берип алсаңыз болот. Мына ушундай. Эми азыр сиздер менен биз заказ кетиребиз. Биз бул жактан азыр өзүбүзгө керектүүнү тандайбыз да. Балким сизге идиш жугучтар керек болуп атыптыр. Азыр бул жакта мыло-мойка үйүңүздө калбады. Эми мыло-мойканы сиздер менен тандайбыз. Мына биздин хит продажабыз казан жуугуч. Негизи бул для духовок и плит. Ушундан алалы, тем более 45% скидка болот. Ошол жерге сөзсүз түрдө маани беребиз. Андан кийин мына жерге да маани беребиз. Бул артикул номери караңыз, 30-119 деген аромат спелого апельсина дейт. Мына номер экен. Бул жерде артикул номери караңыздар, 30-120 бул аромат душистой мяты деп турат. Эми ошол жерди биз азыр заказ беребиз. Мына жерди басканыбызда караңыздар, экөө супер баа менен чыгат экен. Эми ушул мына корзинаны басып туруп биз заказ берсек болот. Корзинага чогулуп калды. Экөөнү тең заказ беребиз десек, экөөнү тең басып коебуз. Же болбосо
мына ушул жерге кирип бүт маалыматты о продукте, составыны, как применить, кантип колдонуу керектигин бүт баардык бул жерден дагы отзывдарды окусак болот. Ошол жерден заказ кетиребиз. Анан мына жерде купить деген болуп калат. Азыр биз корзинага салганыбыз үчүн корзина деп калды. Купить дегенди бассак корзинабызга чогулат. Эми дальше мынаны басып чыгып кайра заказдарды кетиребиз. Мына биздин антибактериальный биздин жугучтар. Менин эң сүйгөн идиш жугучум бул активированный уголь менен, да, ошол уголь менен мына жерде дагы басып, ошону бассак, мына жерде корзину деп калат. Корзину дегенди басып коебуз. Андан кийин дальше кеттик. Бизге эми порошок керек, мынакей порошокту дагы мына ушул жерде басабыз. Басканыбызда мына бизге 2 штук порошок керек. Бирөөсү мына горная свежесть деген порошокту алалы. Андан кийинкиси альпийский луга деген порошокту дагы мынаны басып коебуз. Мынакей заказ кетти. Эми кайра бул жакта стрелканы басып чыгабыз. Эми бул каяка чогулатат деген сиздерде суроо болушу мүмкүн. Мына кайра эле ушул жерди басып чыкса, мына жерде корзина деп калат. Көрдүңүздөрбү? Ошо корзина дегенди бассак, бүт бардык биз купить дегенди, корзина дегенди баса турган болсок, ошолор мына жерге чыгып калды. Көрдүңүздөрбү? Ушундай. Анан бул жерде сөзсүз түрдө выбрать пункт выдачи деген болот. Сизге кайсыл адреске керек боло турган болсо, ошол адрести тандайбыз. Бизде азыр мына ушу Бишкекке заказ кетиргендигибиз үчүн мына Жолдошова Асель дегенди басып койдук. Же болбосо дагы өзгөртсөк дагы болот. Мына плюсту, мына жердеги плюсту басабыз дагы. Биз, например, бул заказыбызды Кадамжайга кетиребиз деп ойлойлу. Бул жакта мындайды басып, алды Кадамжай дегенди табабыз. Жок боло турган болсо Баткенский область дегенди тандайбыз дагы. Тип доставки. Же болбосо Баткен деген чыкпай атса, мына жерге даже мына плюсту басып туруп изменить город деген, найти город дегенге азыр биз Кадамжай деп жазып көрөбүз. Кадамжай. Мына көрдүңүздөр, чыгып калды. Басабыз. Эми бул жерден биз офисти тандашыбыз керек. Продолжить. Мына жерди басабыз дагы. Караңыз, бул жерде Жакыпова Нуризат дегендин офисине заказ кетиребиз. Мына караңыздар, мына жерде өтө сонун ушунусу жагат мага. Сиз эгерде 30-июлдун саат 8ге чейин заказ кетире турган болсоңуз, сиздин заказыңыз 1-август күнү уже топтолуп баштайт экен. Демек, ушул жерге маани бердик, номер телефонасын көрдүк. Бул жерде кайсыл жерде жайгашканын да көрдүк. Эми выбрать дегенди басабыз дагы. Мынакей. Мына көрдүңүз, выбрать дегенде Нуризат Жакыпова деп калды. Эми биздин заказыбыз 1575 сомдук болчу, бизде заказыбыз 1000 сомдук болду. Эми дагы кайра кошобуз. Ал жерде эми кийинки мына жерден да заказ кетирсек болот. Товары деген жерге киребиз дагы. Бизге деген эми уход керек. Бизге крем керек. Мына караңыздар. Уход за лицом. Кремы дневные дейт. Мына караңыздар. Ошол жерге кирип, өзүңүзгө кайсыл крем жаккан болсо, ошол кремди тандасак болот. Мына караңыздар, ар кандай баадагы кремдер бар, кымбаты дагы бар, арзаны дагы бар. Мага мына ушул крем, пробуждающий крем Океаном сериясы аябай жагат. Караңыздар, и акция болуп атыптыр. Мына караңыздар. Набор дейт, концентрат для глаз. Если ушул кремди ала турган болсок, бизге көздүн айланасына крем 45% скидка менен келет экен. Демек, корзину дегенди басабыз. Да, и перейти дегенди басып туруп, мына жерде караңыздар, перейти деп турат. Ошону басып, биз мына концентрат для глазды биз болгону 45% скидка менен ала алат экенбиз. Мына экөөнү кошуп койдум, бул жакта галочка турду. Эми кайра корзинага чыгабыз. Мына акция применена дейт. Акция кошулду деп турат, Кайра мына жерде басып чыгабыз. Если түшүнбөй калган болсоңуз, кайра көрсөңүз болот. Корзину дегенди басып, мына караңыздар, ушундай акция менен биздин ценабыз өзгөрүлүп калды. Мына 2106 сомдук болуптур товарыбыз. Эми продолжить дегенди басабыз. Продолжить деп басканда, мына караңыздар, чыгып калды. Жакыпова Нуризат. Стоимость доставки 84 сом, доставка 84 сом болуптур. Баллы 19 балл болуптур. Товар 12 штук товар. К оплате 31-чи 2190 сом, 91 сом болуптур. Вес 3 килограмм, почти 4 килограмм болуптур. Дата доставки 31-июль деп турат. Мына заказать дегенди басып коебуз. Ушинтип эми баскылап үйрөнө берсеңиздер, сиздер сөзсүз түрдө үйрөнүп аласыздар. Мына караңыздар, бул жакта бизде бүт бардыгы подробно жазылган. Вес качан келет, канча сом төлөшүбүз керек. Эми теперь на главную дегенди басабыз.
Эми бул заказыңызды кайсыл жерден көрөбүз? Кайра эле мына профиль деген жерге киребиз. Мои заказы деген жерге киребиз. Мына көрдүңүзбү? Анан сиздин заказыңыз собирается дегенде мына точка мындай жылып калат, кийин доставляется деген мындай болуп калат, андан кийин доставляется деп мындай болот. Уже мына жерге келгенде сизге заказыңыз доставлен деп калган болот, офиске келген болот, а мына жерге келгенде уже доставкаңызды алып кеткен болосуз. Анан мына жердеги мани бериңиздер, анткени 31 июль күнү Бишкек шаарынан Кадамжайга жөнөйт. Анда Кадамжай менен Бишкектин аралыгы 1 күндүк жол болгондуктан, 12 сааттык жол болгондуктан сиздин заказыңыз офиске 1 август күнү түшүп келет. 1 август күнү офис иштеп аткан болсо, сиз барып алып кетсеңиз болот. Анан төлөө жолдорун боюнча дагы сиздерге видео тартам буюрса, сөзсүз түрдө ошол видеолорду да көрүп билип алсаңыздар болот. Суроолор болсо комментарийга жазсаңыздар болот. Видео жаккан болсо лайк басып, каналга каттала элек болсоңуздар катталып алыңыздар. Анткени сиздерге пайдалуу видеолорду көп чыгарып турганга дагы да аракет кылам. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Суроолор болсо комментарийга жазыңыздар.